Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, достор. Мына бүгүн 12 апрель 2023 жылы биз Каракулжа районунун Алайкы өрөөнүндөгү Алайкы жолунда турабыз да. Мындайча айтканда биздин азыр Алайкы жолунда мындай кар көчкү түшүп калыптыр. Менин жанымда турган Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облустук ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Данияр Жаныкулов жана ошондой эле биздин Каракулжа районунун жол тейлөө ишканасынын башкармасы атыңыз Бактыбек агабыз отурат. Анда эмесе өзүңүз бүгүнкү жолугушуу боюнча бир аз комментарий берип койсоңуз. Бүгүн эми мына Алайкы өрөөнүнө атайын эл менен жолугушуп ошол элдин көйгөйлөрүн угуу боюнча ошо элден талап болгон экен. Элге келип эл менен жолугуштук. Мына 5 айылды кыдырып өйдө көздөй ошол Кызылжар айыл өкмөтүн көздөй баратканыбызда ал жактан дагы Ойтал айыл өкмөтү менен Кызылжар айыл өкмөтүнүн ортосунда кар көчкү түшүп жолду жаап калгандыгына байланыштуу Кызылжарга жете албай кайра артка кайтып келдик. Мына артка кайра кайтып келатып Капчыгай айыл өкмөтү менен ошол Ойтал айыл өкмөтүнүн ортосунда Тамчы деген участок бар. Муну эми бул жолдо каттагандардын баардыгы жакшы билет. Бул эң көйгөйлүү участок. Ушул жерге атайын кар көчкүдөн сактоо боюнча галерея куруу маселеси көптөн бери көтөрүлүп жүрөт, бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин ишке ашпай келүүдө. Мына дал ошол участокто кар көчкү түшүп жолду жаап калган экен. Биз нарыда бериде кете албай азыр ошол ортодо турабыз. Мына ошол Каракулжа райондук жол тейлөө ишканасынын техникалары азыр келип ошол ишти тазалоо иштерин баштады. Эми азыр канча убакытта жолду бир тараптуу кылып ачат азыр белгисиз, но 1 сааттын ичинде бүтөт деген азыр үмүттө турабыз. Бир тараптуу ачса эки тарапта тең жолдун машиналар көп катар менен туруп калды. Себеп дегенде Каракулжа тараптан өйдө айылды көздөй келаткан машиналар мына биз азыр көрүп атабыз, жарыгын көп экен. Азыр эми Кудай буйруса жол ачылса эң негизгиси баягы кырсык жок. Бу жерде адам өлүмү же бир машиналарды басып алып башка деген маселе жок экен. Эң негизгиси ошол. Азыр эми тазаланып ачылып калса, Кудай буйруса уже элдин бир тараптуу өтүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эми бул аба ырайынын баягы Алайкы өрөөнүндөгү аба ырайынын катаал шарты дегенди биз мына өз көзүбүз менен көрүп азыр күбө болдук. Эртең менен Ош шаарынан чыкканыбызда Ош шаарында жаз болуп, жазгы жамгыр эле. Бул жака келгенде мына кышка кабылдык. Ушу келгенден баштап кар жаап атты эле. Ушу сүйлөп кетип атканда эле сүйлөшүп кетип аттык эле. Кең ушу коркунучтуу участоктордун бири ушул Тамчы участкасы деп кайра келатканыбызда мына ушул жерден ушул окуяга күбө болдук. Ойталдан ары баратканыбызда ар жакта да түшүп калды кар көчкү. Кызылжарга жетпей дагы көчкү түшүп калыптыр. Эми ал жерден кайра артка кайтып келдик. Себеби ал жерде дагы баягы кар көчкү калың эле түшкөн экен. Эми техника ал жерге жетип ал жерди тазалаганча дагы бир топ убакыт эл жөн эле баягы күтүп калбасын деп, ал үстүнө суук болуп кетти. Аба ырайы кадимкидей суук. Бу жерде минус температура уже минуска түштү. Анан элди көпкө кармабайлык деп орозо убагында деп кайра биз бери кайтып келатып өзүбүз дагы мына Ойтал айыл өкмөтүнөн ошол жерден ооз ачтык. Бери Мырзабек деген жигиттин үйүнө кирип ошол жерден ооз ачууга туура келди. Эми ошол жерден рызкыбыз, бүгүнкү рызкыбыз ооз ачуу ошол жерге туш келген экен. Анан ал жерден чай ичип алып мына жолго чыгып келатып азыр кайра ушул жерде турабыз. Мына сиздин биринчи өзүңүздүн эл менен жолугушууңуз Капчыгай айыл өкмөтүнүн Тересу айылынан башталды, андан кийин Сарыбеде болду, андан кийин Караташта болду. Кийинкиси Көңдүк айылында болду эле, мына Ойтал айыл өкмөтүндө. Андан кийин Ойтал айылынын өзүндөгү элдер менен жолуккандан кийин жаңыдан эле ошол Кызылжар айыл өкмөтүнө баратканыбызда ошол жолубуз туралып калды. Ошондон бери кайтканга туура келди. Себеби техника мына жактан тазалап баратыптыр угушубузга барганда. Эми сиздин ошол мыналы бүгүнкү эл менен жолугушуудагы эң негизги сизге орчундуу мындай көйгөйлүү маселелери сиздин өзүңүз сезимиңизде эмнелер калды, ошону айтып берсеңиз. Эми бул жерде Алайкы өрөөнүндө элдин эң негизги көйгөйлүү маселеси бул жол экен. Жол маселеси. Кайсына 5 айылга жолугушуу өткөрдүк. 5 айылда тең ушу жол маселесин көтөрүштү. Жолдун баягы аба ырайынын катаалдыгы, жол шартынын начардыгы,
мына кар түшүп аткан кышкы убакта кар көчкүнүн түшүшү, жайкы убактарда таштардын кулашы, мына биз кетип атканда жамгыр жаап атты эле, анда да көрүп аттык, жолдордун баардыгына таштар түшүп, бул аска таштар кулап жолго түшө берет экен. Ал жерде бир топ таштарды улам алып жылып жүрүп отуруубузга туура келди. Баягы жолду тазалап өтпөсөк машиналардын алдыларына баягы тийип коркунуч бар экен. Ошондой чоң таштар түшөт экен. Алардын баардыгын көрдүк. Жолдун көйгөйүн көрүп баргандан кийин анан ошо 5 айылда тең элдин эң негизги суранычы ушу жол маселесин жакшыртуу болду. Эл бул жерге негизи асфальт басылышын деле талап кылган жери жок. Жолду жакшылап карап, шагыл төгүп, мүмкүнчүлүккө жараша тез тазалап анан кеңейтип туруу жагын суранышты. Эми бул азырынча колдон келе турган нерсе, бул анча баягы өтө деле оор маселе эмес. Акча маселеси негизги көйгөй акча маселесине келип такалып атат. Мына мамлекеттик бюджеттин бүгүнкү күндөгү абалы дагы, чама чаркы дагы бардыгыбызга белгилүү, саналуу болуп атат. Анан мына биз ошого карабастан азыр атайын ошо оор участокторду бөлүп алып, километрге бөлүп, жыл сайын акырындап жылып ошо жолду бир кеңейтип, акырындан бузулган жерлерин оңдоп түзөп, шагыл төгүү иштери менен азыр сүйлөшүп атабыз. Кудай буйруса, баягы ойдогу нерсе орундалып калса, бир топ жерин оңдоп, четинен баштаганга аракетибизди көрөбүз. Вот сизди Данияр мырза, элдин уулу, элдин мындай патриоту деп биздин мекендештерибиз билет да. Анан сизге да ушул жерде бир Кудай таала бүгүн Данияр бар өз көзүң менен көрчү, ушундай кыйын шартта дегендей болду да. Эми өз көзүңүздөр менен көрүп турасыз. Мына Бактыбек эке, сиз дагы айтсаңыз, ушул жол башкармасынын башчысы болуп, ушул жерде Каракулжа Алай куу жолун карайт экенсиз. Ушул көйгөйлөрдү чечүүнүн кандай да бир жолдору бар, өзүңүз айтыңызчы. Азыр биз ушу Мырзаке Каракулжа Алай куу автожолунун 74-жарымда чакырымда турабыз. Бул жерде 2 күндөн бери ушу тынымсыз жааган жамгырдын кесепетинен карга айланып, анан бул жерде ушу жана бир саат 5-терден өткөндө бир көчкү түшүптүр. Көчкү түшкөндө дагы узуну где-то бир 60 метрдин тегереги, бийиги мына биз көрүп тургандай бир 10 метрден ашыгыраак бар. Ошол көчкүнү азыр тазалоо учурунда биздин мекеменин автожүктөгүчү иштеп атат. Азыркы күндө Caterpillar 966 деген техника. Азыр эми бул техника 1,5 сааттын аралыгында тазалап бүтсө, бир тарап жолду ачканга мүмкүн болот. Анан кийин бул жакты тараптарда ушул биринчи көйгөй кыш мезгилинде дайыма ушу көчкү түшүп турган болсо, мына ушу жаз мезгилинде болсо ушундай жамгыр жаап, дайыма катуу нөшөлөгөн жамгырда бул жерде ошол көчкүлөр, таштар түшөт тынбай, куюлмалар түшөт. Сиздер ошол убакта тазалайсыздарбы же? Куюлмалар түшөт. Жок, туура эле ошол таштар түшкөн мезгилдерде, баягы жамгыр токтогон мезгилде техникалар тазалап турат. Бирок азыркы күндө андай шартка карабай эле биз ушу тазалап тынбай эле грейдерим азыр ошол Көгөрт айылында турат. Көгөрт айылынан бүгүн кайра бери көздөй, түнү менен жөнөйт бери көздөй. Ана бул техникалар ошо түнү менен иштеп атышат. Акыш мезгилинде баягы ушул техникада иштеген адамдардын өздөрүнүн баягы өмүрүн сактоо максатында түнү менен кээде ушу ачканга уруксат берчү маселе, чынын айтканда. Караңда баягы көчкү басып калуу коркунучу өтө күчтүү да. Анан эми бул жолдо биздин мына ушул ыйгарым укуктуу өкүлүбүздүн орун басарынын айтканына караганда, бул жолдо өзү Мырзаке Каракулжа Алай куу жолунун 45-чакырымынан бул ошо Чалма айынан бери көздөй этабы менен бир 10 чакырым болобу, 5 чакырым болобу, ошондой утуру жылдык отурсак, ушу Каракулжа айыл өкмөтүнүн ушул Алай куу өрөөнүндөгү жанагы жолдорду бир топ жакшылык кылып туруп жол тегиздеп алабыз деген ойлойм. Каракулжа районунун Чалма айыл өкмөтүнөн жогорку мына Алай куу өрөөнүн карайсыздар да. Канча күндө бирден тазалап турасыздар? Бул жакта мындай, бул жакта тынбай эле техникалар ушул жерде участкада турат. Бул жерде Кара Таш айылында турат, буягы Көмдүк чат деп коет, техникалар ушул жерде турат. Анан баягы техникаларды мындай кар түшкөн сайын, көчкү түшкөн сайын тынбай эле тазалап турушат. Абарлап иштеп турасыздар. Ошол моментте сиздерге эң оор күндөр экен да
тазалап турасыздар э? тазалап турабыз. Эми бу жерде баягы күнүнө тазалап туруу же башка деген маселе болбош керек бу жерде. Себеп дегенде эми техниканын өзүнүн да шарты бар, күйүүчү майлоочу майы бар дегенде. Бу жерде негизги нерсе ошол жамгыр жаагандан кийин ушундай жерлерде мына таш түшөт экен. Жамгыр бул жерде тез эле жаап турат экен, мына көрүп атабыз. Бүгүн кечке ошо биз чыккандан баштап жааган кар, акыр айланып кечкиси мына карга айланды. Баш жагында көрүп аттык 5 сантиметрге чейин кар жаап салды. Анан ошондой маалдарда чыгып техникалар мына жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери өздөрү чыгып мына тазалоо иштерин жүргүзүп атат. Эми албетте колубуздан келсе баардыгын сонун кылып жасап койсок канакей. Бирок тилекке каршы бүгүн турмуштун ачуу чындыгы ага мүмкүнчүлүгү жетпейт. Эң негизгиси баягы кырсык болуп, жол жабылып, таптаза элдин каттамы жок болуп калган учур болгон жок. Мына кышы менен кудайлап чыктык. Болуп атты албетте көчкү түшкөн жерде 1 күн, 2 күн жол баягы жабылып калганда аны тезирээк ачып, ошол жолду элдин каттамын ачып бергенге толугу менен аракеттер болуп атты. Анан эми Кудай буйрса акырындап отуруп биз дагы ошо жол тейлөө ишканасынын техникаларын жаңыласак, күйүүчү майлоочу майларга акчаларды көбүрөөк мамлекет тарабынан бөлө турган болсок, жолду оңдоого бөлө турган болсок, Кудай буйрса, эми агында келээр деген үмүтүбүз чоң. Мен Кудай буйрса бир топ эле нерсе оңолот деп ишенимде турабыз. Рахмат сизге. Бүгүнкү жолугушууга ушу жолдун түшүп калганына байланыштуу сиздерге барып эл менен 2 айлык өкмөт менен жол албай калдык. Аллах насип кылса, кийин ушул кийинки айда дагы бир күн жылыган мезгилде жол ачылып, бир жакшы күн ачылган мезгилде барып дагы жолугабыз деп өзү дагы бул Данияр мырза айтып атат. Ошондой эле ушунча убактыңыздарды бөлүп келип, Кызылжар, анан Кызылжар менен Алайкы айлык өкмөт экөө калды. Сиздер эми ушунча күтүп атып, даярданып ушул Данияр келет экен деп аябай күтүп аттыңыздар, аны билип аттык. Эми жолдун шартына байланыштуу барбай калдык. Сиздерге да чоң рахмат, ушунча убактыңыздарды Орозонун күнүндө келип, ушундай эл менен жолугуп, элдин көйгөйүн укканыңыздар үчүн сиздерге да рахмат. Бүгүн Алайкы эли сизден абдан көп чоң нерселерди үмүт кылып, ишеним артып турат да. Ушундай бир баягындай көйгөйлөрүн, баягы жүрөк ооруткан көйгөйлөрүн айтып кетишти. Эми сиздей мекенчил, сиздей патриот адамдар, эл жерин сүйгөн адамдар бул элдин көйгөйлөрүн чечүүгө жардам берет деп ишенебиз. Кудай буйрса. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Саламатта туруңуздар.